Жалқа районына быйыл ошол Токен тармагынан 134 миллион сом акча келип түштү. Менин кыска убакыттын ичинде толук кыдырып көрүп чыга элекмин, бирок бул маселенин жеринен экологдор, тиеш службалар карап атса керек. Убакыт болсо мен да жеринен көрүүгө аракет кылам. Такай көзөмөлгө алынып жатат. Сиз айткандай, бул 3 эмеден өтүп суу тунуп, анан сууга түшүш керек. Жаңы новостройка айылдар бүт судан ичет да. Негизги инвесторлор Кытайлар.